Kıymıldabay, tüylebay, uğabız kılça. Ötken birinci çeyrekte balдар. Kalbayev kıyal attı jigit kelip жақсы оқығандарға, қоғамдық істер активті қатысқандарға, тәртіпті балдарға, қыздарға өзінің демеушілігін көрсетіп стипендия берілген. Білесіз бардыңыздар? Неме май айында, жылдың аяғында. Ошол жигит дагы биринчи чейректе дагы мына 2018-2019 окуу жылынан дагы биринчи чейректе Байымбет жакшы окуган, тартиптүү балдар кыздарга, коомдук иштерге активдүү катышкан, кече айтканга чыңгыз айтматовдун 90 жылдык иш-чараларына активдүү катышкандарды, баардык иштерге активдүү катышкандарга өзүнүн демеушілігін көрсөтүп, стипендия таркатканы Москвада туруп, Россияда туруп, өзүнүн жакын жолдошторун жөнөтүп, сурап ачышкан, Кайдыгулга чейин сурап ачышкан, алып барып беребиз деп. Биз жыйынтык чыксын, балдарды тандайлы, анан дедилим кече келип, 20 баланын тизмесин алып кетишкен. Ошолорго бүгүн өздөрүнүн демеушілігин эсебинен стипендия таркатат экен. Ушул стипендия жетиш үчүн линейка чыкканда түз туруп, сүйлөбөй, чайналбай, өзүбүздө нерсени активдүү катышып, жакшы окуп, жакшына жүрсөк, ар чейрек сайын келип берип турам деп кеткен. Бизге дагы жардам катары принтер бузулуп калган экен, оңдотуп алып келишти. Кече алып келип, бүгүн алып келишти. Жакшы окусак, мектептерде да жардамдарын беребиз деп атышат. Азыр эмес сөздү Калбаев Кыялден атынан Сүйүнбек мырзага сөз берсек, Саламатсыздарбы агайлар, эжекелер? Саламатсыңарбы окуучулар? Силер менен биз бүгүнкү жолугушууну эжеке түшүндүрүп берди. Ааламга жол айылдан башталат дейт. Ушу силердей эле мотурайган балдар жакшы ийгилик менен, жетишкендик менен ааламды багынтып окумуштуу болот. Эл жер үчүн, адамзат үчүн кызмат кылган адам болот. Силер ушул кичинекей мектепте болсоңор дагы, мондай эле бир чекедеги шаардан чет айылда болсоңор дагы Кыргызстанга ОРТнын жыйынтыгы боюнча, окуган жөндөмдүүлүгүңөр боюнча областка, шаарга жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атасыңар. Силерди окуткан ага эжекелериңерге чоң рахмат. Силерге рахмат ушу аракет кылып окуп атканыңарга. Анан ошол силердин ушул ийгиликтериңерди колдоо, жөндөмүңөрдү дагы дем берип коюу максатта ушул Калбаев Кыялбек агаңар, жердешиңер өзүңөрдүн ушул жерде силерге окшоп төрөлгөндөн окуп, аракет кылып чоң ийгиликтерге жетишип отурат. Ошол агаңар силерге окшоп мындай заңгыраган мектепте шарт түзүлүп, кирип чыгып эле окуган эмес. Агаңар кооперативке каттагандыр, агаңар шаардагы университетке жөө болсо дагы ал мезгилде маршруттук каттам аз болот болчу. Ошондой аракеттери менен азыркы күндө чоң ийгиликтерге жетишип, Москва шаарында белдүү ишкер болуп отурат. Ошол жерде өзүнүн компаниялары бар. Анан ошол агаңар силерди ушул атасы Калбаев Акбарали агабыздын атындагы атайын фонд түзүп, ошол фонддон силерге жардам көрсөтүү, дем берүү максатта ушул стипендияны уюштуруп отурат. Акбарали аганы жакшы билесиңер, билгениңер бар, билбегениңер бар. Өзүңөрдүн айылдашыңар, ушул жерде туулуп өскөн, абдан жакшы адамгерчиликтүү киши болгон, көчөлөрдү оңдогон, бак дарак эккен, суу башын оңдогон, эл үчүн кызмат кылып, шаарда дагы, областтык деңгээлде дагы ушул кызматтарды кылып жүргөн таанымал адам болгон. Ошол кишинин ийгиликтери артта өчүп калбасын деп, силерге окшогон жаш мотурайган жигиттер, кыздар келечекте өздөрүнүн айылынан чыккан мына Сайдиев Нурлан агаңардай аттарын атап билип жүрсүн, ошолордой дем күч менен жакшы ийгиликке жетишсин деген максатта ушул стипендияны силерге берип отурат. Силер ушул өзүңөрдүн айылдан чыккандарды ардакташыңар керек. Силер өзүңөрдүн ушул ага эжекелериңерди ардакташыңар керек. Жаш бала эгерде билим берилбесе, тарбия берилбесе, ал сүйлөгөн эле айбан болуп калат.
адам менен айбандын айырмасы, биз айбанды дагы, ааламды дагы, жаратылыш бардык нерсенин бардыгын башкарып, дүйнө жүзүндөгү ушул кыймыл аракетти адамзат башкарсын деп Алла Таала ушул мүмкүнчүлүктү берген. Ошон үчүн окуш керек, жакшы аракет кылыш керек. Мынау кичинекей эле айылдан чыккан, кече жакында силер юбилейлик мааракесин өткөрдүңөр. Чыңгыз Айтматов деген бир кичинекей эле Шекер деген айылдан чыккан. Төлөгөн айылы дагы чоң. Шекер деген айыл өтө кичинекей айыл. Мен барып көрүп келгем. Ошол кичинекей эле айылдан чыгып, мына ааламда ал кишинин чыгармалары 70 тилге которулуп окулуп отурат. Ылайым силердин араңардан да ошондой мыкты жетишкендиктерге жетишкен акын жазуучулар, окумуштуулар, математиктер, ишкерлер, бизнесмендер чыксын, ушул Сайдиев мектебин ааламга тааныткыла, жакшы ийгиликтерге жетишкиле. Ошол ийгиликтериңерди колдоп, ушул дем берүү максатта ушул Калбаев Кыялбек агаңар стипендиясын жөнөтүп отурат. Анда биз тапшыра баштайлы. Кичине болсо да кабыл алгыла. Силер көпсүңөр, Кыялбек агаңар жалгыз. Ал жалгыз силерди колдоп отурат. Силер Кудай буйрса көпчүлүк менен аны колдоп жакшы окуп бергиле. Башка кыла турган нерсенин бардыгы ошол жакшы окуган ийгиликтин артында жатат. Анда эмесе мен 20 баланын тизмесин окуймун. Эмне үчүн буга берилген деп таң калмай, жок, жакшы окуган, жана айтма коомдук ишке катышкан, отличник, тартиптүү балдар кыздарга берилет. Бул критерий боюнча мугалимдер макулдашып туруп, анан ушул 20 баланы чыгарышты. Нурлан уулу Руслан 9-класстан. Кол чап, баары күтүп да. Ахматова Жаркынай. Ой, Руслан кел. Албадың ба? Мынадағын да айтып Мындағы немен өзінен эле. Мынадан айта берсең. Мынадан окуп айта берсең. Улукбеков Нурел. Акылбекова Мустина. Сеница Куса. Айкокурова Асен. Мустапаева Раяна. Исакбаева Аман. Исакбаев Аман. Ерматова Разия. Сойтиева Мусара. Сатыбалдыева Сайкал. Эркинұлы Ақылбек. Эркинұлы Ақылбек. Акилова Нурмира. Туменова Альфия. Мамадарасул кызы Зарина. Якупова Колпон. Айтбай кызы Диана. Осмоналиев Бексултан. Birinci klassdan en çok balağız var. Eski alıp unuttuğuz başka olmayan kolda Karakin Alexander. Takip diyor baldarda beni tar. Sen de takip balak olasın diyor. Alexander gel. Takip diyor olsun gördük götürür. Yusuf'a Fadilet. Yusuf'a Fadilet. İkinci klas. Ayva jakşı baldarımızda gördüler okuş gerek ekan Alexander. Hadi. Jakşı baldarımız katardan koşup da hareket kılar keyingi çeyrek edip. Anda emese Силеңар кут болсун, окуучулар. Бул силерге кичинекей белек болгон менен Кудай буйрса чоң дем күч болот. Ага Кыялбек агаңар өзү айткандай конвертти токтой турган болсоңор, ким канча конверт алган болсо, конвертти жоготпогула. Кийинки сыйлык
баягы чогуу сыйлык жылдын аягында ошол ким канча көп конверт алса ошого жараша болот. Жана биринчи келгенде эле баягы Кыял мырза айткан бизге мына конвертти берип атамын. Кийин ушул конвертти жылдын ичинде топтосо 5-өн алабы, 4-өн алабы, эң көп болсо башкача приз берем деген. Ошон үчүн ар чейрет алууга аракет кылыш керек. Анда эмесе Бул алган эле балдар мыктысы, калганыңар демиңерди суутпагыла. Бул болгону биз бардыгыбыз бири-бирибизге атаандашпыз да, атаандашып алдыга чыккандар. Ал эми Кудай буйрса мына калганыңар дагы ушул жерде 300 окуучу боло турган болсо 300-үңөрдүн 200-үңөр Кудай буйрса мыкты болосуңар, башка чоң-чоң ийгиликтерге жетишесиңер, аракет кылгыла. Мүмкүнчүлүк болсо мына стипендия алып аткандардан өткүлө алдыга. Силерге дагы кызыктыруучу сыйлыктар, дем күч болот. Анан акча үчүн, сыйлык үчүн, жеш үчүн жашабаш керек. Жашоо үчүн жеп, жакшы жашоо үчүн жакшы окуш керек. Жакшы окусаңар, жакшы жашайсыңар. Жакшы жашасак мамлекетибиз бай, алдыңкы дүйнө жүзүнө аты чыккан мамлекет болот. Бардыгыңарга ийгилик болсун. рахмат деп кол чалып коелу.